Саламатсыздарбы. Эмесе Леошунду программасы. Бүгін Орион мейманханасында президенттік талапкер болып катталган Адахан Мадумаров, Клара Соронкулова, Канат Исаев жана Каныбек Иманалиев журналисттер менен жолугуп башка бир талапкер Садыр Жапаровго каршы алар биригип жатканын билдирди. Эгер шайлоонун экинчи айлампасы болуп калса, алар бирдиктүү талапкер көрсөтмөкчү. Кто придет первым или вторым? Или вторым и первым. Ким биринчи жана экинчи болуп келсе, же тескерисинче Канат Кедейханович айткандай, экинчи жана биринчи болуп келсе, биз аны көрөбүз. Бирок андан да маанилүүсү ага чейин эле аны күтүп отурбастан биз азыр бириктик. Бул абдан чоң иш. Буга чейин саясий турмушта мындай окуя болгон эмес, мындай биригүү болгон эмес. Огромное дело, большое дело. Никогда еще в политической жизни такого единения, такого единства не было. Төрт талапкерден Садыр Жапаров конституция мен мыйзамдарды бузуп шайлоого катышып жатканын билдирди. Анткени кайсы бир президент бөөнөтүнөн мурда кызматтан кеткенде, анын милдетин аткарып калган адам конституция талап кылгандай өзү кезексиз президенттик шайлоого катышпаш керек болчу. Ал тууралуу төрт талапкер сотко да кайрылганын бүгүн журналисттерге айтып берди. Биз баарыбыз кол коюп, Бишкектин административдик сотуна бердик. Мына ушул жогоруда айтылган бардык аргументтерди конституциянын бузулушу, конституциялык мыйзамдардын бузулушу боюнча административдик сотуна кайрылдык. Эреже боюнча 2 күндүн ичинде алар караш керек. Эсиңиздерде бар, буга чейин биз Борбордук шайлоо комиссиясына дагы ушул эле кишилер кайрылганбыз. Анын катталууга укугу жок дегендей кылып. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин кабыл алды. Конституциянын 68-ci беренесинде чындап эле президенттин милдетин аткарып жаткан адам кезексиз президенттик шайлоого катышпаш керек деп жазылган. Бирок аткарып жаткан деген сөз өткөн чакта жазылган эмес. Ошондуктан андай адам президенттикке талапкерлигин койгондо мен бир кезде президенттин милдетин аткаргам, бирок азыр аткарган жокмун деп жооп бере алат. Талапкерлер бүгүн мыйзамдын баары бузулууда деп да билдирди. 90 жылдан бери, 70 жыл союзда болдук, андан бери 30 жыл өз алынча эгемендүү мамлекет болуп келатабыз. Бир 70-90 жылдан бери ушул юридикалык негиз, юридикалык практика, юридикалык ушул система, сот системасы, тергөө системасы ушун баары калыптанып келаткан акырындык менен. Ошол канча деген жылдап келаткан системаны бир кыска мөөнөттө сындырып атат да. Мындай логиканы түшүнсө болот. Президент кызматтан кетип, анын милдетин аткарган адам кезексиз шайлоону гана даярдап өткөрүп, өзү ал шайлоого катышпаса жакшы. Бирок бул идея конституцияга жазылганда аны эки башка түшүнүү мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Ошондой эле ИКЧК пикир жогорку кеңештин 6-чакырылышы иштеп жатканы менен дагы пайда болууда. Каныбек Иманалиев 10 мыйзам бузууну санап өттү. 17 кандидаттын бирөө да мыйзам бузду деп эч ким айта алган жок. Бир кандидат 10 мыйзам бузганын санап берди. Конституциянын 2 статьясы, шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 2 статьясы, конфликт интересов деген мыйзамдын 4 статьясы, кылмыш кодексинин 2 статьясы. 10 мыйзам бузуу. 10 мыйзам бузуу. Бир мыйзам бузса да көз жумуп койсо болот. Маселе бир эле аракетти ар башка адамдар, ар башка мыйзам же конституциянын ар башка беренелерине таянып, ар түрдүү түшүнүп жана чечмелеп жатканында. Бири аны мыйзам бузуу десе, башкалары эч мыйзам бузулган жок дейт. Бирок бүгүн айтылган бир ой тынчсыздандырат. Окшош аракет жасаган бир адамды сот Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катыша алат десе, ошондой эле аракет кылган башка адамды шайлоодон четтетип салды. И потом обратите внимание, вот Бектур Асанов здесь сидит. Мындай нерсеге көңүл бурсаңар, мына Бектур Асанов бул жерде отурат. Ага карата чектен чыккан адилетсиздик болду. Ал дагы 295 берене менен бийлик басып алууга камданган деп күнөөлөнгөн. Бирок Садыр Жапаров талапкер катары катталды, а Асановду президенттикке талапкер катары каттабай коюшту. Кыргызстандын укуктук талаасы ушундай экен. Жана президенттик шайлоо өнөктүү кызуу фазасында өткөнүн эске алсак, бир топ курч абал түзүлүүдө. Саламат болуңуздар.